майда, басқаның майда, от olsun. Оп, майда, қырча, қырча, басқаның майда. Бакай Ата районунда Нооруз майрамы жогорку салтанат менен белгиленди. Күн менен түн теңелген бул күндө жергиликтүүлөр өзгөчө шаң менен райондук маданият үйүндө салтанаттуу өткөрүштү. Эзелтеден белгиленип келе жаткан элдик майрам менен Бакай Ата районунун акими Алгынбай Имаров куттуктады. Өз сөзүндө элибизде тынчтык, өлкөбүздө өсүп өнүгүү болуусун тиледи. Бакай Ата райондук мамлекеттик администрациясы ушу бүгүн жалпы элибизге, тургундарыбызга бир жакшынакай жаздык майрам, бул Нооруз жаңылануунун белгиси, майрам өткөрөлү деп ушу районубуздун борборундагы маданият үйдүнүн алдына эки боз үйдү тигип, андан сырткары ушу мекеме уюмдар тамак аш, улуттук каада салттар боюнча, кол өнөрчүлүк боюнча көргөзмө уюштуруп көрүп чыктык. Ушул убакыттан пайдаланып мен жалпы эле кыргыз элимде ушу кирип келген Нооруз майрамыңыздар менен куттуктаймын. Сиздерге эң биринчи Кудай Таалам бекем ден соолук берсин. Ар бир үйдө бактылуулук болсун, бакубат жашоо болсун. Жалпы эле кыргыз элибизде ынтымак ырыскы болуп, достуктун, биримдиктин белгиси болуп, чек араларыбыз бекем болуп, асманыбыз ачык болуп, ушу элибизде бакубат жашоо болсун. Дагы бир жолу кирип келген ушу Нооруз майрамыңыздар менен Бакай Ата райондук мамлекеттик администрациясынын аппаратынын атынан жана жеке өзүм атынан чын дилимден куттуктаймын. Аталган райондогу мамлекеттик мекемелер улуттук тамак аштардан дасторкон жайып, катышуучуларга даам сыздырды. Жана бул багытта мыкты уюштурулган улуттук тамак аш көргөзмөсүнө сынак жарыяланган. Жалпы элдин башын бириктирген Нооруз майрамында майрамдык маанай жогору. Улуттук тамак аш көргөзмөсүнө катышуучулар да шык дем менен даярданып келгендиктерин айтышат. Майрамдык маанай аябай жакшы. Кыргыздын ошо улуттук тамак аш боюнча ушундай конкурстар уюштурулуп, мекемебиз менен ушундай ынтымакта жакшынакай бир дасторкон даярдадык. Бардыгы ошо кыргыздын улуттук тамак ашы. Анан ушу кыргыз элибизде дайыма ушундай майрамдар көп боло берсин. Кудай буйруса ушундай Ноорузда элге тынччылык, элибизде тынччылык болуп, ынтымак болсун. Баарыңыздар ушу Нооруз майрамыңыздар менен кыргыздардын улуттук даамдары баардыгы ушу адамдын ден соолугуна эң пайда болгон, эң бир витаминдүү десек болот азыктардан. Майрамдык маанай аябай жакшы. Бакай Ата райондук билим берүү бөлүмү бүгүнкү майрамга жалпы жаамат биримдикте жогорку деңгээлде келдик. Нарыктуулукту, барктуулукту, маданиятты туу туткандыктан улуттук тамак аштарды биздин эжекелер бирдикте өз колдору менен жасап келишти. Бул күнү көпчүлүк салтанатты көркүнө чыгарып, улуттук кийимдерди кийинишкен. Ага катар Нооруздун салттуу даамы сүмөлөк даярдалып, анын бетине кыргыз жеринин картасы түшүрүлгөндүгүн чечмелешти. Жалпы эл журтка тынччылыкты, ден соолукту каалап, сүмөлөгүбүздү баштап, Кыргызстаныбыздын картасы түштү сүмөлөккө. Бул дагы бир жакшы жашан деп ойлойм. Буйруса мамлекетибиз бай мамлекеттерден болуп, алдыңкы саптарга туура турган мамлекет болсун. Кыргызстаныбыздын эли тынчтыкта, бейпилчиликте, бакубатчылыкта жашасын деп өзүбүз ырыолоп койдук. Иш-чара концерттик программа менен уланды. Алас-алас Арбалейден калаас деп парча түтөтүлүп, жакшы тилектер айтылды. Алас, 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 Арбалейден калаас, кырманыңыз даңа толсун, башыңызга бакыт консун. Көрүүчүлөргө маданият кызматкерлери сахна аркылуу майрамдык маанай тартуулады.
Салтанаттын жүрүшүндө ак кызматы менен аймактын өнүгүүсүнө салым кошкон жарандарга райондук администрация тарабынан ардактуу атуу наамдары тапшырылды. Актүгүл Дүйшөнова, Мелис Элебесов, Илхан Арстанбеков, Бакай Ата району.